Көптөн бери Audi A6 сурадыңызлы. Мынакей, бүгүнкү обзордо сиздер үчүн жөнөкөй A6 эмес, бул деген таза Audi S6 C5 кузовунда. Бардыңыздарга ассаламу алейкум, эфирде кайрадан машина кейжи. Булуна чыныгы койдун терисиндеги кашкыр. Анткени бул жөнөкөй A6-нын күчөтүлгөн версиясы. Мындай унааларды Кыргызстанда чынында эле табыш өтө кыйын. Анткени азыркы учурда Кыргызстанда ушундай S6-лар 4 дана. S6-нын тарыхы C4 кузов менен 94-жылы башталат. Дал ошол C4 кузовундагы S6 94 жана 97 жылдары чыгарылган. Ошол S6 эки аргандай кыймылдаткычтар менен келген. Бирөөсү 2.2 турбо кыймылдаткычы, экинчиси толук атмосфердүү кыймылдаткыч 4.2 көлөмү менен. Негизи өз учурунда ошол S6 өтө күчтүү седан болуп эсептелген. Анткени 4 дөңгөлөктөрү аракетти, кватро системасы, анан 300 Нм ашык айлантма моментин бере турган кыймылдаткычы. Бул негизи ылдамдыктын рецеби. Анан S6-нын өндүрүшүн улантыш үчүн немецтер C5 кузовундагы S6-ны чыгарышты 1999 жылы. Бул уна 2003 жылы чыгарылган. Ошол C5 кузовундагы S6-нын акыркы чыгарылган жылы. Булар негизи эки түрдүү кузовтары менен келген. Седан, анан Avant версиясы менен. Avant бул немис тилинден универсал дегенди билдирет. Булар деле өз убагында эң ылдам седандардын бири болуп эсептелген. Баягы E39 M5 жана E55 W210 кузовундагы унаалар менен атаандашканга мүмкүнчүлүгү болгон. Ал эми капоттун астында болсо V-образдуу 8 цилиндрлери менен көлөмү 4,2 литр кыймылдаткыч орнотулган. Бул өтө күчтүү кыймылдаткыч. Ар бир цилиндринде 5 клапандары бар. Жалпы 335 аттын күчү менен жана 420 Нм айлантма моменти менен. Ушул кыймылдаткычтын күч кубатын дөңгөлөктөргө эки түрдүү жүрү котормолору жеткирет. Бириси 6 баскычтуу механика, экинчиси 5 баскычтуу автомат. Бул унаалардын кандай кемчиликтери бар? Audi сүйүүчүлөрдүн айтымында эң чоң кемчилиги бул 5 баскычтуу автомат. Ошол автоматтын аброю негизи кичине начар экен. Ошондуктан Audi сүйүүчүлөр эгерде S6-ны алганда ошол автоматты 6 баскычтуу механикага свап кылган аракет кылышат экен. Андан тышкары кыймылдаткычтын впускной коллектордун заслонкалары убакыт өткөн сайын бузулуп калышы мүмкүн. Жалпысынан унаа ишенимдүү. Калган нерселер мындай майда чүйдө эле маселелер. Негизи бул унааларды Audi сүйүүчүлөр алышат. Ошондуктан алар кайсы жерлери бузулат, кайсы жерлерди караш керек, ошолордун бардыгын алар жакшы эле билет. Жөнөкөй A6 менен салыштырганда мунун жүрмө бөлүгү күчөтүлгөн. Анан жалпы унаанын клиренси 10 мм түшүрүлгөн. Андан тышкары Audi'нын инженерлери бул жака ZF фирмасындагы сервотроник бурулуш системасын орнотуп коюшкан. Демек, эгерде сиз жай кетип баратсаңыз, анда рулевой рейкасы унаанын бурулушун максималдуу түрдө жеңилдетет. Рулу өтө жеңил болуп калат. Ал эми катуу ылдамдыкта, мисалы трассада кетип баратсаңыз, анда рулу катуу болуп калат. Билбеген адамдар бул унааны жөнөкөй эле мындай эски A6 деп ойлошот. Ошондуктан трассадан мисалы бирөө сиз менен жарышам десе, анда газды кичине тебип, ошол кишини таң калтырып, арткы фараларды көрсөтүп кетсеңер болот. Ал эми билген адамдар бул унааны дароо эле тааныйт. Мисалы алдыңкы торчосунда S6 деген белгиси бар. Анан унаанын канаттары мындай кененирээк болуп жасалган. Ушул жылдары чыгарылган Audi'лердин салондорун сиз жакшы эле билесиз. Бардыгы сапаттуу, бардыгы түшүнүктүү. Бул жагында болсо эки аймактык климат контроль, толук электропакет, бардыгы ушундай сапаттуу булгардан жасалган. Отургучтарды баскычтар менен жылдырсаңар болот. Андан тышкары бул жагында бөтөлкө кармагычы орнотулган. Негизи бул бөтөлкө кармагычтын ачылышы жана жабылышы мындай өтө катуу ойлонуп жасалган экен, бирок жайгашкан жери анчалык катуу ойлонуп жасалган эмес окшойт. Анткени мисалы жайында ушул жерге муздак бөтөлкөнү же стаканды коюп койсоңор, суулары ушул жака тамчылап башташы мүмкүн. Бул жагында болсо магнитофону, баскычтардын бардыгы жайгашкан. Негизи бул мындай болгон окшойт деп ойлойм. Audi'нын дизайнерлери ушул унаанын дизайнын жасап жатканда бөтөлкө кармагычы дизайндын планында болгон эмес. Анан унаанын дизайны бүтүп, анан өндүрүштү мына баштап жатканда шефтер айтканы болуш керек. Эмнегедир элдер унаада жүрүп баратканда суусундук көбүрөөк ичип калышты деп. Ошондуктан бир жерди таап, ошол жерге бөтөлкө кармагычты орнотуп коюлат. Анан байкуш дизайнерлер эптеп бир жерди таап, ушул жака бөтөлкө кармагычты орнотуп коюшкан окшойт деп ойлойм.
Анан салондун ичинде дагы бир кызыктуу нерсе бул отургучтардын жылыткычтары. Негизи азыркы заманбап унааларда отургучтардын жылыткычтары 2 же 3 жылытуу деңгээли менен келет. Бул унаада болсо 1ден 6га чейин жылытуу деңгээлдери бар экен. Бул мындай бир жери өтө сезимтал адамдар үчүн жасалган окшойт деп ойлойм. Ал эми салондун ичинде кооз карбондон жасалган элементтер орнотулган. Үстүндө болсо алькантара, отургучтары болсо өтө ыңгайлуу экен. Айрыкча ушул нерселери сизди отургучтардын ичинде бекем кармап турат. Муну орус тилинде боковая поддержка деп коет. Негизи муну биз машина KG мобилдик колдонмосунан таптык. Азыркы учурда унаа сатылууда. Бирок бүгүн муну айдаганга мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды. Бирок ага карабастан атайын ушул жерге бул унааны тарткан келдик. Эгерде сизге ушундай видео жакса, анда сураныч ушул видео лайк басып, комментарий жазып, биздин каналыбызга катталып коюңуз. Сиз үчүн дагы обзорлорду жасап турабыз. Сиз менен машина KG бар болуңуз.